Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Түптө 200 киши иштеген тегүү фабрикасы ачылып, ага Жапаров катышты. Президент Садыр Жапаров Ысык көлгө жасаган иш сапарынын алкагында Түп районундагы 200 кишини иш менен камсыздаган тегүү фабрикасына барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ишкана Ысык көл областынын өнүктүрүү фондунун кошумча каржылоосунун эсебинен ишке кирди. Түп айылындагы ишкана салкын жоопкерчилиги чектелген коомдун Кыргызстандагы пахта продукциясын өндүргөн эң ири фабриканын филиалы болуп саналат. Ал токулган кездеме, байпак жана башка продукцияларды чыгарат. Жергиликтүү тургундар жана фабриканын кызматкерлери менен баарлашуу учурунда президент Ысык көл областынын өнүктүрүү фондунун каражаты буга чейин аркыл коррупциялык аракеттерден улам максатсыз пайдаланылганын, натыйжада көптөгөн жакшы регионалдык долбоорлор ишке ашпай калганын белгиледи деп айтылат билдирүүдө. Жапаров Түп айылында ачылган 200 орундуу фабриканын мисалында эми фонддун бардык акчасы аймактагы ишкерлердин демилгелерин колдоого ачык айкын бөлүштүрүлөөрүн айтты. Жергиликтүү тургундар өлкө башчысы менен баарлашууда айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, жер тилкелерин трансформациялоо, ошондой эле социалдык билим берүү объектилери, мектеп жана бала бакчаларды куруу маселелерин көтөрүштү. Өлкө башчысы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өзгөчө акимдердин ролун күчөтүү, жөлөк пул жана бюджеттик чөйрөдөгү кызматкерлердин айлык акысын жогорулатуу пландары жөнүндө айтып берди. Садыр Жапаров: кумтөрдү элге иштетип, чек ара маселесин чечип жатам. 21 августта президент Садыр Жапаров Ысык көл областына барды. Ал Каракол шаарындагы аянтта эл менен жолукту. Жолугушууда шайлоо алдында берген убадаларын президенттиктин биринчи мөөнөттө ишке ашырарын айтты. Силердин ишенимиңерди биринчи мөөнөтүмдө толук актап кеткенге аракет кылам. Менин максатым кумтөр сыяктуу элдин байлыгы болгон кен байлыктарды элге иштетүү болчу. Аны ишке ашырдым десем жаңылышпаймын. Андан кийин чек ара маселесин чечүү эле. Өзбек туугандар менен 99% чечип алдык. Бир гана маселе тажик туугандар менен турат. Аны менен да жакын арада чечебиз деп ойлойм. Үчүнчү тилегим Кыргызстанды сырткы карызынан кутултуу. Жапаров Түп районундагы салкын ишканасы ачкан 200 орундуу фабрикага да барып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Элет тургундары Жапаровго таза суу менен айылдарды камсыздоо, жер тилкелерин трансформациялоо, мектеп бала бакчаларды куруу маселелерин айтышты. Өлкө башчысы филолог Кусейин Карасаевка эгемендиктин 30 жылдыгына карата кыргыз эл баатыры наамы ыйгарыларын, белгилүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата анын күндөлүгүн президенттин иш башкармалыгы басып чыгарарын айтты. Дүйшөнбек Камчыбеков: Нью-Йорк соту кумтөр маселесинде кооптонуу жаратууда. Министрлер кабинетинин экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин төрайымы Динара Кутманова эгер Нью-Йорк соту кумтөрдү банкрот катары тапса, анда ал жабылаарын айтпадыбы? Буга чейин ушундай тобокелчиликтер болоору белгилүү беле? Бул жерде сөзсүз тобокелдиктер бар экени айтылган. Эң биринчи көйгөйү бардыгы биздин ошол кездеги атка минерлердин уруксатынын негизинде жасалган. Ошондуктан эки жолду тандап алалы деген сунуштар башында эле берилген. Биринчиси тышкы башкарууну киргизип, процесстерди татаалдаштырбай, кумтөрдү түз эле өзүбүзгө алуу болчу. Экологиялык зыяндарды эске алсак, кумтөрдү толук улутташтырып алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. Экинчи жолу Сентияранын алдында чечкиндүү талаптарды коюп туруп эле 100 миллиондогон долларды өндүрүп алсак болмок. Тилекке каршы бул жолдорго барган жокпуз. Эми Нью-Йорк соту банкрот жарыялап койсо, кумтөр жабылат, кооптонуп отурабыз. Башында өкмөт мүчөлөрү соттон утуп чыгабыз деп ишенимдүү айтып жатышты эле. Эми эмне себептерден улам ал ойлор тескери жакка бурулуп калды? Ооба, башында биз жак АКШ канадалык эң күчтүү делген эрудикалык компанияларды жалдаганын айтышкан. Алар иш менен таанышып, утуш биз тарапта болот дешкен. Эми кайра утулуп калышыбыз мүмкүн деп жаткандары жаран катары мени деле кооптонтуп капалантат. Бирок соттун чечимин алдын ала айтуу кыйын. Эгер сот бийлик кумтөрдү туура эмес башкарууга алган десе, биздин башкарууда иштеген кездердеги Сентияранын жоготулган пайдасын төлөп берип калышыбыз мүмкүн. Алар экинчи кварталдын жыйынтыгы менен 926 миллион доллар чыгымын айтышууда. Бул сумма көбөйүп кетсе кандай болот? Долбоор кайра Сентиярага кайтарылып берсин деген чечим чыкса эмне болот? А эгер Сентияра бизге кумтөрдү өткөрүп берүүгө барса, анда компенсация төлөнүп калат. Аны кандай кылабыз? Булак Азия Ньюс гезити. Каныбек Осмоналиев: азыр биз чоң сыноолордун алдында турабыз. Биригели. Көп жылдар бою согуш оту өчпөгөн Афганистандын тагдыры мындан 100 жылдар мурун кандай эле?
Афганистандын феномени бул акыркы 200 жылдагы геосаясат менен тыгыз байланышта. Англиянын колонизаторлору 19-кылымдын башынан бери эле бул шору каткан элди эзип келген. Айрыкча 1919-жылдан берки кордуктары көп айтылат тарыхта. Оганстандын шахтары башкарган мезгилдер бир аз болсо дагы Ооган элине жакшылыктарды алып келди десек болчудай. Андан кийин СССР менен АКШнын кезектешкен экспансиялык согуштары таң уланбадыбы? Канча кан төгүлүп, эки ири держава тең өздөрүнүн моделдерин киргизүүгө жанталашты. Ошол эки державанын аракеттери эмне болду? Экөө тең шерменде болушуп, үйлөрүнө кайтышты. 1996-жылы жаңы эле күч ала баштаган талибандар өлкөнү 5 жыл башкарышты. Шарияттын мыйзамдарын катуу кармашты. Президент Наджибулланы дарга асып, саясий оппозицияларын аеосуз кырышты. 2001-жылы АКШ күч менен Афганистанга кайра кирди. Шылтоолору Нью-Йорктогу эгиз мунара имараттардын кыйроосу болду. Ошондон бери мына үстүздөгү жылдын 15-августуна чейин куралдуу күчтөрдүн жардамы менен афгандардын президенти Ашраф Гани жетектеген марионеткалык бийлигин колдоп келишти. Президент Джо Байден аскер күчтөрүн алып чыгаар замат талиптер Кабул баш болгон бардык калааларын бир жуманын ичинде ээлеп алууга жетишти. Суротулат, эмне үчүн карапайым афган эли талиптерди тааный башташты? Анткени Ашраф Ганинин администрациясы саткынчылык саясатка жетеленип, өз элин айбандык менен тоноп келишкен. Бир уч эле өзүнө жакын чиновниктердин кулу болуп алган Гани башка саясий күчтөрдү укпай койгон. Натыйжасын көрдүк. Акчаларын көтөрө качып, өлкөдөн чыгып кетти. Эл талиптердин колуна өттү. Качкандары дагы деле уланууда. Афганистандагы бул окуя бизге Орто Азия өлкөлөрүнө кандай таасир берет? Кептин мааниси так мына ушунда. Талиптер өз өлкөсүнүн эле көйгөйлөрү менен алек болушабы же дароо эле коңшуларга өздөрүнүн радикалдык таасирлерин таңуулай башташабы? Менимче талиптер үчүн азыр эл аралык деңгээлдеги легитимдүүлүк маселеси маанилүү болуп турат. Алар бардык өлкөлөр менен алака түзүүгө умтулушат. Кытай менен сүйлөшүүлөр башталганын кабарлашууда. Россия мурдараак эле талиптердин лидерлери менен бир нече жолу жолугушту. Бирок талиптердин бир талуу жери бар. Ал көп жылдан бери жакындашып, ал тургай жуурулушуп бара жатышкан эл аралык террористтик согушчан уюмдар. ИГИЛ, Ал-Каида жана башка ал шүмшүктөр талибандар менен бирдикте Афганистандын тез арада тынчтык жолу менен өнүгүп кетишине кол кабыш кылып отуруп алышабы? Таңай, менин чоң күмөнүм бар. Тескерисинче ал террористтер коңшу өлкөлөргө, айрыкча Орто Азияга таасир бере турган аракеттерге ооп кетишпейби? Анын үстүнө Орто Азиянын авторитардык өлкөлөрүнүн лидерлери эмнигиче өз ара жарамдуу тил таба алышпай келишет. Кечеги Ашхабадта өткөн консультативдик жолугушуудан көп үмүт кылдык эле. Тилекке каршы аморфтук эле декларациялардан башка сөз жок. Экономикалык, согушту коргонуу маселелери жөнүндө ачык, амбициялуу билдирүүлөрдү көрө албадык. Ошондуктан Кыргызстан өз күчүбүзгө ишенип, чек араны катуу бекемдеп, элдин башын бириктире турган улуттук идеологияны тайманбай эле чапчаң уюштуруу жолуна түшүүбүз абзел. Сак болбосо кошуна Тажикстандын жүзүн кече эле май айынын башында көрдүк го. Аларга ишенип болбойт. Анан калса алар Афганистандын түндүгүндө жайгашкан 7 миллион тажик диаспоралары менен ойной башташканын дүйнөлүк ММК ачык эле жаза башташты. Бизче бир гана УКМКнын жетекчисинин 500 студенттик квота берүүгө даярбыз деген билдирүүсү чыкты. Бул болсо дагы дурус десек болот. Бирок ал визалар улуу Памирдеги кыргыз жаштарына гана берилсе, калган афгандыктардын бирин дагы жакындатпашыбыз керек. Моджахед террористтердин кыпчылып кирип кетүү ыктымалдуулугу абдан жогору. Азыр биз чоң сыноолордун алдында турабыз. Ошондуктан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, президент Жапаровду ачык колдоп туруубуз абзел. Бардык прогрессивдүү күчтөрдү ары бери деп өлбөстөн алардын күчтүү потенциалын колдоону азыркы саясий бийликтин кечиктирилгис милдети. Биригиңиздер жакшылар демекчимин. Кыргыз элин жараткан өзү колдосун. Булак Азия Ньюс газети. Кытай. Россия батышка коркунучтуу сигнал берди. Россия активдүү түрдө флоттун күчүн арттырууда, ошону менен батышка белги берип жатат деп жазат кытайлык Синхуа газети. Ошентип макалада белгиленгендей, орус флоту бир нече багытта өнүгүүдө. Биринчиден, бул кемелердин курулушу, анын ичинде суу алдындагы кемелер тармагындагы алдыңкы жетишкендиктер, Белгород жана Принц Олег атомдук кайыктары. Мындан тышкары амфибиялык чабуулчу кемени жана жеңил стелек фрагеттанын пайда болушу күтүлүүдө. Мындан тышкары Москва өзүнүн аймактык сууларынын сыртында активдүү машыгууларды өткөрүүдө. Орус флоту жер ортолук деңизиндеги жана Тынч океандагы согуштук операцияларды үзгүлтүксүз симулизациялай баштады. Ушул жылдын башынан бери Орусиянын деңиз флоту батышка каршы сокку уруп, өзүнүн күчүн улантууда деп атай алабыз деп жазат автор.
Ошол эле учурда Москва орус америкалык мамилелердин начарлашы жана көптөгөн суу жолдорунун коопсуздугун камсыздоо зарылдыгы сыяктуу тышкы жана ички факторлордун фонунда деңиз флотун модернизациялоо менен алектениши керек. Жыйынтыктап айтканда, автор Россиянын деңиз флотунун аскердик технологияларынын өнүгүшү батышка коркунучтуу сигнал жиберип көңүл бурууга татыктуу экенин көрсөтөт. Булак annons.kz